Кыргызстандын Залкарулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов. Негизинен кыргыз жана орус тилдерине жазган, анын чыгармалары түзелүү тилге которулган. Ал өзүнүн чыгармасына гуманизм жана бүткүл жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өз идеяларын камтыган. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара-Бура районундагы Шекер айылында репрессияга туш болгон мамлекеттик ишмердин үй бүлөсүндө туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумда, 1953 жылы Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл-чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдарында Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, Райфин бөлүмдүн агенти. 1953-56 жылдарында Кыргыз мал-чарба илимий изилдөө институттун эксперименттик фермасында зоотехник. 1958-60 жылдарында Литературный Кыргызстан журналынын редактору. 1960-65 жылдарында Правда газетинин өз кабарчысы. 1965-86 жылдарында Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы. 1988-90 жылдарында Иностранная литература журналынын башкы редактору. СССР президенттин кеңешчиси. 1991 жылдан элчилик кызматта болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи антемеси Гезитчи Зүйөө деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета, Новый мир, Литературный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. Жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бадыр чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде Комсомолец Киргизии газетасына жана Кыргызстан альманахына жарыяланат. Ал ошол кезде эле Валентин Катаевдин Полтун улуу повестин, Михаил Бубеновдун Ак кайын романын которот. Бирок алар басылган эмес. Андан кийин Акжан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Бул жылдары Бетме-бет, Обон жана Жамиля повесттери кыргыз жана орус тилдеринде жарыка чыгат. Кызыл жоолук жанжалы, Фото көз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу деген повесттеринде жазуучунун нравалык, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлгөн. Айтматовдун Ак кеме аттуу повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө мааниге ээ. Бул чыгармада адам тагдырынын не бир катал жактарын изилдөөдөгү жазуучунун кыракылыгы, интеллектуалдугу, икемдүүлүгү көрүндү. Повесттин гуманисттик пафосы, баштан аяк адамдын бийик сапаты жана нравалык тазалыгын таңазалайт. Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүнүн элесин алып, эрте жаздагы турналар аттуу лира романтикалык стилдеги повестин жараткан. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Сыйлыктары: Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекет сыйлыктын лауреаты, КРУЯСынын анык мүчөсү, соц эмгек баатыры, Лениндик жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Европа илимдер, искусство жана адабият академиясынын анык мүчөсү,
бүткүл дүйнөлүк илим жана искусство академиясынын академиги, Ысыкөл форумунун президенти, Австрия, Австралия, Америка, Индия, Италия, Түркия, Япония жана башка өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры. Өмүрүнүн акыркы жылдары Чыңгыз Айтматов активдүү жашоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган кан диабети менен ооруп калган. 16 май Чыңгыз Айтматов Германияга учуп барат. Бирок дарыгерлер аны сактай албай калышат. 10 июнда Нюрнберг клиникасында биздин улуу жазуучубуз каза болгон. Jay öldü, müz mezgili gelip, jay bara mezgilin gelip. Aytalmayım aşıktığımdı, altının koysoncu sesi. Camila, canım Camila de, ırçının aydı uzbayın. Daniyar bolup kalasam, dombıra cerdi vırdayım. Otobüs bulak boloyum, uturula jolum toroyum. Bulbul kuş bolup sen üçün, bağına barıp tonoyum. Asselin, assel assel dep, tünü boyu ırdap sayrayım. Aydoçu İlyas men bolup, dolundu aşıp barayım. Mırza gülüm dep, sultanım senin boloyun. Erte жазda turnalar gelse, erkende obum sozoyun. Betme bet sağa barayın, berilip süyüp karayın. Gülterik sağa tanzardan, gül sarı minip barayın. Kılımdı tarıtar bir gün, Akcanda kaldım sen üçün. Mahabat dastanın yazdım, saadet hırdap büyüdüm. Sen üçün alma baktan men, kıpkızıl alma hüzöyüm. Isık göl olup çalkısam,